Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу жана коррупцияга каршы күрөшүү Кыргызстанда жасалчу иштердин эң артыкчылыктуу багыты. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков соттук реформа боюнча кеңештин биринчи жыйынында билдирди. Өлкө башчысы сот органдарында реформалоо азыркы мезгилде Кыргыз мамлекетинин эң негизги көйгөйү экенин айтып, калк таза, ачык айкын жана көз карандысыз соттук системаны тезирээк орнотууну талап кылып жатканын белгиледи. Жыйындын башында мамлекет башчысы соттук укуктук реформа туурасында кененирээк токтолуп, баяндама жасады. Урматтуу жыйындын катчылары, коомубуз талап кылган эң маанилүү реформалардын бири бул соттук укуктук реформасы. Бүгүн ушул актуалдуу маселени талкуулоо үчүн мына сиздерди чогулттум. Бул абдан биздин мамлекетке, келечекке эң керектүү маселе ушул соттук реформа болуп турат. Мына менен жолукканда жарандарыбыздын укуктарын бузган, коррупцияга баткан ачык айтыш керек. Адилетсиз сотторго карата даттануулар мына айтылып жатат. Менин дерегиме келген кайрылуулардын 70% мына баарын карап атабыз азыр. Көйгөйлүү маселелер ушу соттор жөнүндө мына келип жатат арыздар. Сот органдарын реформалоо азыркы мезгилде Кыргыз мамлекетинин эң негизги проблемасы болуп калды. Акыркы жылдары көп иштер аткарылды. Мисалы, соттук укуктук реформаны жөнгө салган негизги 7 кодекс жана бир нече мыйзамдар кабыл алынды. Сотторду тандоо боюнча кеңеш түзүлдү жана судьялык кадрлардын курамын жаңылоо жүрүп жатат. Бирок реформанын темпи коомчулук күткөнгө караганда кыйла жай жүрүп, тилекке каршы сот системасын реформалоо кечендеп жатат. Калкыбыз таза, ачык айкын жана көз карандысыз соттук системаны тезирээк орнотууну талап кылууда. Ошондуктан соттук укуктук реформаны ишке ашыруу жана коррупцияга каршы күрөшүү Кыргызстанда жасалчу иштердин эң артыкчылыктуу багыты. Сот реформасы тездетүү өлкөбүз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү кеңеш реформаларга жаңы импульс бериш керек. Биздин кеңештин алкагында бул ишти күчөтүп, сот реформасын жүргүзүүдө мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын иш аракеттеринин шайкештигин камсыз кылуу зарыл. Жаңы кодекстер менен мыйзамдар 2019 жылы ишке киргизилиши керек. Убакыт аз калды, жасала турган иштер абдан көп. Ошондуктан жумушту биз тездетишибиз керек. Эң маанилүү деп эсептелген 8 маселени белгилеп кетейин. Биринчиден, баардык күч аракетти жумшап кабыл алынган кодекстер менен мыйзамдарды колдонууга киргизүү эң негизги милдетибиз. Мыйзамдардын жазык укуктук блогуна өзгөчө көңүл буруу зарыл. Адамдардын укуктары бузулуп, негизги өзгөртүүлөр талап кылган блок ушул. Азыркы мезгилде кодекстерди колдонууга киргизүү кандай жүрүп жатканын карап чыктым. Процесс жай жүрүп, кодекстерди колдонууга киргизүү даярдыгы абдан начар. Мамлекеттик аткаруу органдары кодекстерди чечмелеп, баардык ченемдик жоболорду жазып, штаттарды эсептеп, аларды 2019 жылдын бюджетине киргизүүгө тийиш. Өзгөчө белгилей турган жагдай кылмыштардын, жосундардын, укук бузуулардын бирдиктүү реестри түзүлүп, тиешелүү адистер аны колдонгонду үйрөнүшү керек. Башкы прокуратура бул ишти тездетип, бирдиктүү реестрди 2019 жылдын 1-январынан баштап ишке киргизүүсү зарыл. Кодекстерди аткара турган адамдарды масштабтуу түрдө окутуу керек болчу. Буга судьялар, прокурорлор, милиционерлер, адвокаттар, тергөөчүлөр, сот аткаруучулары, жаза аткаруунун кызматкерлери жана башкалар кирет. Алар кодекстерди жатка билип, реформанын логикасын бурмалабай, бузбай түшүнүшү зарыл. Ошондой эле кодекстерде көрсөтүлгөн баардык институттар жана механизмдер түзүлөт деп белгилегенбиз. Мисалы, Кыргызстанда мурда болбогон жаңы пробация институту түзүлүп, 2019 жылдын 1-январынан баштап иштей турган тергөөчү судьянын жаңы кызмат орду киргизиши керек. Укук коргоо органдарында ведомстволук нускамалар иштелип чыгып, беттештирүү, сурак жүргүзүү үчүн жайлар жабылышы зарыл. Экинчи, сот органдарын саналып өткөрүү узактан бери чечилбей жатат. Судьялар кабыл алган жана коомчулукка тааныш үчүн соттордун сайтына чыгарылуучу чечимдер жана өкүмдөрдүн баары эмес, тандалып гана саналыпка өткөрүлүп жатат.
Ал эми бардык чечимдерди жана өкүмдөрдү санариптке өткөрүү маселеси болсо азыркыга чейин ишке аша элек. Ошону менен катар соттук процессти аудио, видео тартуу, соттук жыйналыштын электрондук протоколдорун киргизүүнү тездетиш керек. Үчүнчү, мыйзамдарды өркүндөтүү жаатындагы өкмөт иши жай жүрүп, тынчсызданууга себеп болууда. Себеби кабыл алынган кодекстерден келип чыгуу ченемдик укуктук актылардын иштеп чыгуунун ордуна жаңы кабыл алынган кодекстерге алардын концепциясы бузулган оңдоолорду киргизүү сунушталууда. Бул бардык институттардын 6 жылдык ишинин жыйынтыгын жокко чыгарышы мүмкүн. Мен парламент депутаттарына да кайрылам. Биз сиздер менен бирге жакшы мыйзамдардын пакетин кабыл алдык. Эми аларды колдонууга киргизүүгө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Анткени кодекстерди колдонууга, киргизүүгө кедерги болчу себептер жаралып жатканын билем. Жаңы мыйзамдарга алардын баштапкы концепциясын бузган оңдоолор демегеленип жатат. Азыр ушундай 3 демилге бар. Ошондуктан кабыл алынган концепцияны сактап, аны ишке ашыруу өзгөчө маанилүү экенин баса белгилейм. 4-чү, судьялык кадрлар жөнүндө. Сот органдарында судьялык кадр алмашуулар да болду. Жүрүштүрүүчү кынтыксыз эмес деген судьялардын көп бөлүгү кетти. Бирок жаңы тандоо жүргөндөн кийин деле судьяларга карата жарандардын даттануулары азайган жок. Алар соттордун бардык деңгээлине тийиштүү. Судьялык корпус үчүн кадрларды тандоо эң негизги талап. Бул абдан кылдат, сапаттуу, адилет тандоо болушу керек. Судьянын кызмат ордунда өмүр бою иштөө үчүн тандоо абдан күчтүү болуп, талапкердин кирешелери жана чыгашалары жөнүндө декларацияларын, ишинин сапатын, адеп акылактык абалын катуу текшерүү менен коштолушу керек. Анын негизинде кесипкөй, моралдык принциптери жогору болгон судьялык корпус түзүлүшү зарыл. Судьяны такай окутуу, аны кесиптик жана инсандык өсүшүн камсыз кылган узак процесс катары каралууга тийиш. 5-чи, бюджет жөнүндө бардык реформа бекер болбойт. Ал каражаттарды талап кылат. Өзгөчө жазгы жаатындагы реформада чыгымдар көп болот. Бюджеттен каражат бөлбөй туруп, бул реформаны жүргүзө албайбыз. Сырттан кимди бирөө каражат берет деп күтпөшүбүз керек. Биздин реформа үчүн негизги каржы булагы бул республикалык бюджет эсептелет. Тиешелүү мамлекеттик органдардын бюджеттеринде кодекстерди колдонууга, киргизүүгө зарыл болгон каражаттар камтылышы зарыл. Бюджет менен соттук укуктук реформа бирдей пландалып, каражаттар натыйжалуу колдонууга тийиш. Бул жерде донор уюмдардын өкүлдөрү катышып отурасыздар. Сиздерге да кайрылам. Буга чейин сот реформасын даярдоого жакшы колдоо көрсөтүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат. Өзгөчө Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасына, наркотиктер жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгына, адам укуктары боюнча жогорку комиссардын башкармалыгына, Сорос Кыргызстан фондуна, Евросоюзга, ОБСЕге ыраазычылык билдирем. Сот укуктук реформа ишке ашыруу биздин өлкө үчүн жана айтып кеттим, абдан керектүү реформа. Аны мамлекеттик саясаттын артыкчыл багат катары баалайбыз. Урматтуу эл аралык өнөктөштөр, эми реформаларды ишке ашыруу үчүн да өз жардамыңыздарды аябайсыздар деп ойлойм. Судьяларды, прокурорлорду, ички иштер министрлигинин кызматкерлерин, адвокаттарды, окутуу борборлорунун бардык программасы жаңы кодекстер менен мыйзамдарга ылайыкталып, кайра каралып чыгышы керек. 6-чы, райондор аралык соттордун функцияларын жергиликтүү сотто өткөрүп берүү маселесин карап чыгуу зарыл. Сот адилеттигине жетиш үчүн адамдарга абдан ыңгайлуу шарттарды түзүү керек. Өзүнүн укугун коргош үчүн жарандарыбыз талаш чечкен сот органы алыс жайгашкандыгына байланыштуу кошумча чыгымга учурабашы керек. Көпчүлүк жерлердеги жарандар ушул талап менен кылышат. Мен дагы ушул маселени туура эсептейм. Мына элди кыдырып жолукканда өткөндө жумганда да мына ушул маселе көтөрүлдү. Азыр экономикалык жана административдик талаштарды чечүү функциясы райондор аралык сотторго берилген. Бул соттор облустук борборлорунда жайгашкан. Мисалы, коңшулар жайгашкан жер участогун талашкан жарандар кыйлайлыс жердеги райондор аралык сотторго барууга мажбур болууда. Айрыкча кыдырганда
Өткөндө мына жумалга барганда ошол маселе көтөрүлдү. Мына областтын борборлорунда жайгашкан. Алыстыгы Жумгалдан 240 километр, Чоңолайдан Ош областына 100 километр. Тогустуран алгыла, Чаткалды алгыла. Биз сотторго эмес, элге ыңгайлуу шарт түзүш керек. Ошон үчүн бул маселени биз карашыбыз керек. Ошон үчүн райондук аралык соттордун функцияларын жана штаттык бирдиктерин райондук соттор өткөрүп берүүнү мына сунуштайм. Бирок бул дароо эле ишке ашпай турган маселе убакытты көп талап кылат. Бирок бул процессти биз тездетиш керек. Эмне үчүн дегенде элге шартты түзүшүбүз керек. Эгерде ошо алыс жерден келгенде бир күндө чечсе мейли, 10 күндө чечсе мейли, бирок жылдап созулуп атпайбы ошол иштер. Ошон үчүн бул маселени биз карашыбыз керек. 7-нчи мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жазык иши кыскартып, кылмышкерди жоопкерчиликтен куткаруу мүмкүнчүлүгүнө жокко чыгаруу ойлоно турган маселе. Азыркы мыйзамдарга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткенде кылмыш жасаган адамдын күнөөсүн аныктабастан эле соттор жазык ишин токтотот. Анын айынан укук коргоо жана сот органдарынын кылмыштын бетин ачуу, күнөөлүү адамды издөө жана табуу боюнча бардык күч аракети текке кетет. Күнөөлүү адамдын кылмышын аныкталбай эле, зыяндын ордун толтуруу маселеси чечилбей эле, жазык иши соттук акты менен жокко чыгып калат. Бул маселе кылдат ишти иштеп чыгууну талап кылат. Себеби кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кетсе да күнөөлүү адамдын аракеттерине юридикалык баа берилип, алардын күнөөсү аныкталыш керек жана зыяндын ордун толтуруу маселеси милдеттүү түрдө чечилүүгө тийиш. 8-нчи сот укуктук реформасын ишке ашыруу боюнча координациянын жоктугу. Тилекке каршы өкмөттүн координация кылуу иштери сапаттуу болбой келди. Процесс системалуу жүрбөй жатат. Өкмөттүн бул багаттагы иштерин жаңы деңгээлге көтөрүү керек. Кодекстерди жана мыйзамдарды колдонууга киргизүүчүнүн аткаруу жана укук коргоо органдары, прокуратура, соттор, ички иштер министрлиги, жазаларды аткаруу кызматы, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы, улуттук коопсуздук комитети, адвокатура, жогорку окуу жайлары, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул процесске катышуусу керек. Макулдашылган иш-чаралардын комплексин жүргүзүү талап кылынат. Сот реформасы боюнча кеңеш формалдуу орган болбой, өзүн лидер катары көрсөтүш керек. Себеби анын курамына реформаны ишке ашырууга тийиш болгон бардык органдар киргизилген. Жогорку сот кодекстерди колдонууга киргизүүнү координациялап, көзөмөлдөп, концепцияны сактап калышы керек. Президенттин аппараты реформаларды ылдамдатып, анын аягына чейин чыгарышы керек болчу. Бирок андай болбой, тиешелүү бөлүм бул процесстен өзүн өзү четтеп калган. Ушул учурдан баштап биздин кеңеш соттук реформа боюнча лидерлик орунду ээлеген улуттук аянтча болушу зарыл. Элдин сотко болгон ишенимин артып, сот системасы туруктуу өнүгүүнүн жолуна түшүшү абзел. Биз ушунун өтөшүнө чыгышыбыз керек, урматтуу кеңештин мүчөлөрү. Президент Сооронбай Жээнбековдун кириш сөзүнөн кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн сот реформасын жүзөгө ашыруу аракеттери боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков ал эми сот системасын өнүктүрүүнүн мамлекеттик максаттуу программасы туурасында жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева баяндама жасады. Андан соң жыйынга катышкан жогорку кеңештин депутаттары өз пикирлерин билдиришти. Бул кеңештин алкагында айтылган ой пикирлер мен ойлойм эске алынат. Себеби бул кеңешти биздин президентибиз жетектейт. Бул кеңештин авторитеттүүлүгүнө сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ошол менен биргеликте анча-мынча сын пикирлерди биздин укук коргоо органдарынын жетекчилери, соттор туура кабыл алыш керек да. Мен мына окуу процесси боюнча Сооронбай Шарипович сиз жакшы айтып кеттиңиз. Биринчиден биз элге шарт түзүш керекпиз да. Сотторго эмес, же прокурорлорго, же тергөөчүлөргө эмес, биринчиден элге. Ошону менен биргеликте мына жаңы кодекстер боюнча жакшы айттыңыз, мына окуу процесси боюнча. Мен ушул кодекстер кабыл алгандан кийин, жогорку кеңеште өткөндөн кийин, ошол күндөн баштап мен мондой мониторинг кылып келатам. Бүгүнкү күндө окуу процесси өтө кечиктирилип атат. Биринчиден,
Мына министр финансов отырат, мен 2 жолу сураганмын, быйылкы 18-жылга акча жок деген. Каралган эмес. Ошол укук коргоо органдарынын бюджетинин алкагында окуу процесси жүрөт деген. Андан кийин мен кызыга баштадым, Сооронбай Шарипович. Бүгүнкү күндө ОБС $150 bir кызматкерге төлөп берип атат. Прокуратура кызматкерлерине айрыкча барып окуткула деп. Бүгүнкү күндө окуу процесси башкы прокуратурада жакшы коюлду, соттор системасына жакшы коюлду. Бирок Жеңиш Парпиевич, сиз азыр слайдта мен көрбөдүм. МВДда, ГКМБда, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматында, жазуу аткаруу мамлекеттик кызматында жок. Канча сотрудник окутулду? Окутулган жок. Себеби МВД бул чоң армия. МВД Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү гана бир жылда 30.000 кылмыш ишин козгойт. 30.000 кылмыш иши, Сооронбай Шарипович. Бул деген биз жакшы билебиз. Эки тарапты алсак, күбөлөрдү алсак, башка адамды алсак, бул деген 100.000 деген элбиз. Биздин бул жаңы кодекстер, айрыкча кылмыш жаза кодекси түздөн-түз көпчүлүк элибизге түздөн-түз таасирин тийгизет. Эгерде биздин тергөөчүлөрүбүз, биздин прокурорлор, соттор ушул кодекстерди билбесе, эртең элибизди кыйнап алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул окуу процессин күчөтүш керек. МВД боюнча айткан жоксуз, ГКМБ боюнча айткан жоксуз, ГСИМ боюнча айткан жоксуз. Күчөтүш керек, себеби буларда акча жок. Азыр кантип окутат, ким окутат? Сооронбай Шарипович туура айтты. Акча бар, эрк бар. Бөлүп берсин, тапсын. Же болбосо эч нерсе болбойт. Тергөөчү, прокурор, соттор өзүнүн жанынан bir okup koysa, gelip koysачы. Судьялардын кызмат ордунда талапкерлерди окутууда конкурстардан өтпөй калган жана судьялыктан кандайдыр бир себептерге байланыштуу ордунан бошотулган жарандар ошол жерге иштеп атат. Ошолор лекция окуп, ошо окутуп атат дейт да. Ошолорду бир тастыктап, жакшылап карап койсоңуздар. Анткени себеби бул жерде эртеңки күнү элдин тагдырын чече турган адамдар окушуш керек да. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуулары, Сооронбай Шарипович, сиз айтып келдиңиз эле көп жерде, элдин алдында айттыңыз эле, сотко да кезек келет, сотту реформа баштайбыз деп. Сиз реформаны баштадыңыз. Баарыбыз билебиз, соттор элдин ишенинен чыккан. Эл ишенбейт. Эл такыр ишенбейт. Эл сот карат дегени бар ойлойт, барганда акча бериш керек, же тааныш табыш керек деп. Мындай жөнөкөй карапайым иши эч качан чечилбейт. Буну ачык айтыш керек. Эми кандай жол менен чечиш керек? Мен ойлойм, буну бирден бир жолу коомчулук. Биз коомчулукту көзөмөлгө берсек, ошондо чечилет. Электрондук системаны киргизиш керек, портал иштеш керек. Эл билип туруш керек, эмне үчүн сот жылып кетти? Эмне үчүн адвокат ооруп келбей калды? Эмне үчүн сот ооруп келбей калды? Ушунун баарын эл өзү коомчулук көзөмөлдөп туруш керек. Коомчулук өзү көзөмөлдөп, бир реестр кылсаңыз, коомчулук өзү баа берип, мына судья мына ишти туура алып барды, мына судья туура эмес чечим чыгар десе, ошону бизде сотторду тандоо кеңеши өздөрү баа бериш керек. Ошондон оңолобуз. Для реализации того плана мероприятий, который прописан по введению в действие вот этого пакета законопроектов по судебной реформе, я хотел, Жеңиш Парпиевич, вас узнать, достаточно сил, средств для реализации в сроки того плана, который прописан? Этот план исполнить у нас сил и средств достаточно. По законодательной части, я вчера разговаривал, у нас 6 законопроектов будет внесено в Жогорку Кеңеш. Вот здесь нужна ваша поддержка. По остальным решениям правительства у нас мы все успеваем. В части внедрения ЕРПП, ЕРН и базы должников по судебному департаменту тоже мы обговорили. По финансированию тоже обговорили. Я думаю, что мы, если работу четко организуем, мы все успеваем. Хотел бы предложить какую-то персональную ответственность тогда на уполномоченных должностных лиц возложить по каждому пункту плана таких мероприятий, чтобы потом мы опять те хорошие начинания, которые были написаны, не дискредитировали. К сожалению, сегодня у населения абсолютное недоверие ко всей судебной системе, и вселяет надежду только то, что огромный кредит доверия у нашего президента, и не хотелось бы, чтобы мы его подвели
при реализации и по введению вот этой всей нашей судебной реформы. Рахмат. Ең чоң маселе бул жоопкерчилик. Жоопкерчилик да. Жоопкерчилик ошол жерден баягы мына мыйзам долбоорлор даярданып атат, мына биз киргиздик деп эле ошол ойдон унутулуп калат да. Тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери артынан түшпөйт. Тыгыз иштебейт. Мына жогорку кеңеш менен комитет менен иштешпейт да. Канча жолу биз кайрылып атабыз, көңүл бурула депчи. Жакшылап даярдап келгиле, жооптордун баарына даяр болуп биргелешип иштейли деп атабыз, бирок тилекке каршы андай болбойт. Ошон үчүн мына Жеңиш Парпиевич, сиз жаңы келдиңиз, мен сизге да өзүм жеке жолукканда да сурангам. Өтө жооптуу мамиле кылыш керек да. Өтө жооптуу мамиле кылыш керек. Биз даярбыз, мына жогорку кесиптештер баары тең колдоп атат. Жардам бергенге, биргелешип иштешкенге да. Соттук реформаны сапаттуу жана ачык айкын аягына чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдында атайын кеңеш түзүлгөн. Бул кеңештин курамына мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн тышкары жарандык коомдун өкүлдөрү да тартылган. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында өтүп жаткан алгачкы жыйында жарандык коомдун өкүлдөрү да өз ойлорун ачык айкын билдиришти. Я бы хотела, конечно же, выразить уважение всем усилиям, Сооронбай Шарипович, вашим по судебной реформе и по борьбе с коррупцией. Это две самые востребованные в обществе реформы, которые требуют серьезного содействия со стороны как политического лидерства, так и со стороны общества. И я надеюсь, что мне будет позволено говорить в том числе какие-то критические мнения насчет той темы, которую мы обсуждаем, потому что я думаю, без такого честного, открытого разговора мы не сможем каким-то образом вкладываться и в эту реформу и достигать полезных результатов. В настоящее время одна из тех проблем, которые мы очень сильно озабочены, это то, как внедряются принятые кодексы и законы. 2 года было отпущено на подготовительную работу, остается вот с сегодняшнего дня 7 месяцев до завершения подготовительного этапа, но, к сожалению, процессу еще не придано то ускорение, которое хотелось бы. Процесс идет не всегда профессионально, и даже видны некоторые опасные моменты, которые направлены на обращение этой реформы вспять, на изменение принятой концепции в законодательстве. И, на наш взгляд, это нанесет серьезный ущерб ожидаемой обществом судебно-правовой реформы. Главной задачей настоящей реформы является внедрение принятых кодексов и законов, потому что в них заложена политика, стратегия этой реформы, и если эти кодексы не будут внедряться, то тогда власти не смогут довести эту реформу до логического конца и поднять ее на новый уровень. Единый реестр преступлений и проступков. Очень важный момент. Это момент, который связан фактически с реализацией нашей борьбы с коррупцией. Если мы ведем ЕРПП, то мы получим механизмы контроля, надзора за досудебным производством. Это будет все на виду. Это будет все на виду. Далее пойдет уже судебное производство, затем уже исполнение наказания. Если войдет в действие ЕРПП, то параллельно уже сейчас надо начинать работу создания единого реестра нарушений. Никогда не было в стране у нас такого, но когда-то мы должны приступать к этой работе. Это большой процесс, он охватывает деятельность всех государственных органов, и надо начать его уже реализовывать. Возможно, даже отдельным имплементационным планом. Уважаемые члены Совета, я хотел бы сказать о следующем. Основная цель судебной реформы, чтобы те споры, которые рассматривает судебная система, разрешались. Но мы живем в обществе, и во многих государствах не обязательно через государственный суд разрешать споры. И наша Конституция, и наши законы позволяют через альтернативные способы разрешения споров те же вопросы разрешать, ну, кроме уголовных и административных. И я считаю, что закон о медиации принят, закон о третейских работах судей уже работает 15 лет. Эти формы нужно активизировать. Для этого только нужна политическая воля. Я являюсь председателем Международного третейского суда. За 15 лет нами рассмотрено 1000 дел. Последние годы мы рассматриваем около 100-140 дел. При этом 47 дел это рассмотрено в отношении иностранных компаний.
Сегодня в Китае было вынесено 7 решений, в Англию 7, в Турцию 7. При этом в нашем суде судятся компании, которые не находятся в Кыргызстане. 2 иностранные компании судятся у нас. Но внутри страны, к сожалению, эта система пока сильно не развивается. Если будет хорошая политическая воля, то суды общей юрисдикции по вопросам экономических, по вопросам гражданским, которые закон позволяет, можно разгрузить. Анда урматтуу кеңешим мүчөлөрү, мен кабыл багабыздын бир сөзү бар да, адилеттик атка мингизет, аш көзү көргө кийгизет дейт да. Буну эч качан бир инсан унутпаш керек да, айрыкча мына соттор. Бул сот деген адам, бул биринчи Кудайдан коркуш керек, экинчи адилет болуш керек. Бул сотто иштеген адам чечим чыгаратканда бул Кудай көрүп турат, эртең мен жооп берем деген мындай жүрөктө жогорку сезим болуш керек да. Эрк бардыбыз этең. Каражат буйруса буну ишке табабыз. Бирок иман деген нерсени сиңириш керек болуп атат сотторго. Иман деген нерсени. Окуганда бир эле кодекс эмес, ошондой сезимди соттордун жүрөгүнө мына куруш керек болуп атат. Соттук адилеттик болмоюнча эч качан мамлекет өнүкпөйт, мамлекет адилеттик болбойт, мамлекеттик бийлик эч качан элдин ишеничине кире албайт. Эл ишенбейт андай бийликке. Андай бийликти колдобойт. Сот адилеттүү болгондон кийин бүт тармактар боюнча иш жүрбөйт, мун үчүн дегенде эл колдобойт. Эл колдош үчүн, мамлекеттик үч бийликтин бутак иштеш үчүн, эл колдоп чогуу иш алып кетиш үчүн бул адилеттик болуш керек. Анан кийин мына иш жүрө баштайт. Мен жана бекер айткан жокмун. Мына азыр сотторду бизде бул принцип сөз болуш керек. Бул катуу принцип болуш керек. Башкада киргизбесин, эч кимге таасири болбосун, соттор өздөрү чечсин, көз карандысыз болбосун. Бул принцип болуш керек. Бирок ушул принципти колдонуп алып, кээ бир уятчок соттор өз ишин иштетип атпайбы? Эмне үчүн биз аны карап турушубуз керек? Мына тегереңи ушуга келип атат келип эле. Туурабы? Соттордун баары жаман эмес, соттордун жакшысы көп. Бардык эмес. Мына азыр ошо сотторду атын айта турган убакыты келди. Мен тапшырма бердим, азыр шуну анализ кыла баштайбыз деп. Анан экинчи, бул жана айтып атасыңар, взаимодействие бардык органдардыкы. Бардык органдар бир органда иштеш керек бул боюнча. Иштеп, бир багытта аракет кылышыбыз керек. Көбүнчө аткаруу бийлигине азыр абдан көп мындай күч келет. Ошондо отуруп алып, жыйын өткөзүп, жеңиш Парпиевич. Бул жумасына бир жолу жок дегенде жыйын өтүшүңүз керек. Өтүп сураш керек. Бардык формальный болбош керек. Көнүп калганбыз. Жана отчет берип атасыңар, бүт формализмин көрүп турам анын баардыгын, биякта отуруп эле. Андай болбош керек. Мына азыр атайын мониторинг жүргүзүп турган мына топ түзөбүз. Бүт тармактагы ушу сот реформасына тиешелүү мамлекеттик органдар кандай иштеп атат, маалымат берип турсун. Ачык айтайын, аппарат президентке дагы бул иштен четтеп кеткен. Болбосо жакшы мыйзамдар кабыл алган, жакшы кодекстер кабыл алган. Аны ишке ашырыш керек. Азыр эми убакыт абдан аз, туура айтасыңар, абдан аз. Ушул убакытты биз азыр ар күнүн биз пайдаланыш керек. Пайдаланып, мунун артынан түшүп, бул сот реформасынын аягына биз чыгарышыбыз керек. Эки маселе боюнча абдан жакшы талкуу болду. Жакшы ойлорду айттыңыздар. Мен да жазып алдым. Ошонун баардыгын сунуштарды эске алып туруп, анан мына программада жакшы ойлор айтылды. Ошо сунуштарды эске алып туруп, бул немени кабылдалы, ошо өзгөртүүлөрдү киргизебиз, ал туура өзгөртүүлөр. Бул багытта азыр аппараттын президенти да иштей баштайт. Анан мен өзүмүн жеке көзөмөлүмдө бул реформа болот. Ар айда жыйынтыгын мен тиешелүү органда топтоп, бул маселе боюнча сурап турам. Каражат да тапса болот, баарын тапса болот. Бул реформага. Бизге эң керек ушул реформа. Анда эмесе чечимдин долбоору сиздерге таркатылып берилген, жана сунуштарды эске алабыз баарын тең. Ошол сунуштарды мынау соттордун 18-20 жылга өндүктүрүү боюнча программасына өзгөртүү киргизебиз. Анда ушу чечим кабыл алынсын деген кеңеш мүчөлөрү добуш берип койсоңуздар. Макул
каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Анда урматтуу кеңеш мүчөлөрүбүзгө чоң рахмат. Абдан активдүү катышып бердиңиздер. Жакшы ойлорду айттыңыздар. Мына ушундай келип отурганда ушундай ойлорду айтып, актив иштеп берсеңиздер эле бул реформа жылат каласа. Рахмат силерге, чоң рахмат. Соттук реформа боюнча кеңешинин биринчи жыйыны бир катар талкуулар менен коштолуп, жыйынтыгында чечимдин долбоору кабыл алынды. Ал эми эмки аптада соттук реформаны тездетүү боюнча атайын жарлыкка кол коюлат. Бул боюнча толук маалыматтар дагы да берилет.